Сиздерге Москвадан кирди чыкты кызматын көрсөткөн тажрыйбалуу айдоочуларды сунуштайбыз. Жолго чыгарда документти чорнойдон текшерип, баарын бүтүрөбүз. Өзүбүз бес пересадка алып келип чыгабыз. Толук маалыматты төмөнкү номерлер аркылуу Бакыт мырзадан алсаңыздар болот. 8964 655 35 90 8977 852 00 81 24 саат байланыштабыз. Ауганстанда мечит жарылып 18 киши наут болду. Ауганстандын түндүгүндөгү мечитте жарылуу болуп, кеминде 18 адам каза болгон. Бул тууралуу All Jazeera билдирди. Сенчуунда Файзабад шаарында провинциянын губернаторунун орун басарын акыркы сапарга узатуу зыйнаты учурунда жарылуу болгон. Ал 6 июнда унага коюлган жардыруудан каза болгон. Хешт суб басылмасы жардыруудан кийин шаарда атышуулар башталганын, ал дагы деле уланып жатканын жазат. Жергиликтүү басылмалардын маалыматына караганда жардыруудан каза болгон 18 адамдын арасында Талибан уюмунун тала командири да бар. Каза болгондордун жана жабыркагандардын саны өсүшү мүмкүн. Булак Назар Ньюс кежи. Түндүк Кореяда жарандарга өзүн өзү өлтүрүүгө тыюу салынды. Түндүк Кореянын президенти өзүн өзү өлтүрүүгө тыюу салып, аны социализмге чыккынчылык деп атады. Бул тууралуу Reuters агенттиги билдирди. Маалыматка караганда Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын 2023-жылы өлкөнүн жашоочулары арасында өз жанын кыюу фактыларынын көбөйүшүнө каршы күрөшүү үчүн жергиликтүү бийликтерден алдын алуу чараларды көрүүнү талап кылган жашыруун буйрук чыгарган. Түндүк Кореянын лидери өзүн өзү өлтүрүү коомдо кабыл алынган социализмге чыккынчылык экенин, коомду бузуп, жогорку социалдык таасирин тийгизе турганын билдирген. Reuters агенттиги айрым булактарга таянып, 2023-жылы Түндүк Кореяда өз жанын кыйгандардын саны былтыркыга салыштырмалуу 40%га көбөйгөнүн кабарлаган. Ал эми адамдардын мындай кадамга баруусуна себеп болгон факторлор катары ачарчылык, жакырчылык жана жакындарынан узак убакытка алыста болуу экенин кошумчалаган. Ошондой эле маалыматта аталган өлкөдө үй бүлө мүчөлөрүнүн баары өз жанын кыйган учурлар аз эмес экени баяндалган. Булак Супер кежи. Африка өлкөлөрүнүн 6 лидери Путин жана Зеленский менен жолугушат. Африка мамлекеттери Украинадагы жаңжалды жөнгө салуу боюнча дипломатиялык аракеттерди кубатташты. Бул тууралуу жума күнү 9-июнда Түштүк Африка Республикасынын Токиодогу элчиси Смоц Нгоньяма билдирди. Африка өлкөлөрүнүн 6 лидери Путин жана Зеленский менен жолугушат. Идея эки тарапты тең болуп, Украинадагы кырдаалды чечүүнүн бирдиктүү негизин аныктоо деп түшүндүрдү ал тас менен болгон маегинде. Дипломат тез арада жөнгө салуу Африканын кызыкчылыгына жооп берерин баса белгиледи. Анткени Москва жана Киев менен байланыштар континенттин басымдуу бөлүгүнүн тышкы саясатында маанилүү пункт болуп саналат. Нгоньяма ошондой эле Түштүк Африка бул маселеде Кытай, Бразилия жана Индонезия сыяктуу дос өлкөлөр менен кызматташууга даяр экенин кошумчалады. Африканын 6 өлкөсү Орусия менен Украинанын ортосундагы ортомчулукка активдүү катышууга даяр. 19 майда Египеттин Москвадагы элчиси Назих Нагари уланып жаткан конфликт Европанын гана эмес, Африканын да стабилдүүлүгүнө таасирин тийгизип жатканын белгилеген. Булак Назар Ньюс кежи. Казакстандын токойлорун ири өрт каптады. Казакстандагы Абай облусуна караштуу Батпаев токой чарбасынын 2000 гектар жерин өрт каптады. Бул тууралуу аталган өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлайт. 3 калктуу конуштун жашоочулары эвакуацияланды. Успенск, Поднебес жана Барышев айылдарынын тургундары өз алдынча туугандарынын үйүнө тарап кетишти деп айтылат маалыматта. Белгилей кетсек, өрттү өчүрүүгө 296 адам, 64 техника, анын ичинде 3 тег учак тартылган. Булак Назар Ньюс кежи. Александр Лукашенко Кыргызстан бутуна туруп келе жатат. Кыргызстан бутуна туруп келе жатат. Мындай пикирин Беларустун президенти Александр Лукашенко ЖКУКга мүчө өлкөлөрдүн коопсуздук кеңештин катчылары менен болгон жолугушууда билдирди. Ал Кыргызстандагы соңку окуялар тууралуу сөз кылып, өлкө ичиндеги кырдаалды козгоо аракети болгонун, аны бийлик өз убагында токтотуп калганын айтты. Азаматтар жаңыдан башталып жаткан жеринин токтотуп, бул баленин жайылып кетүүсүнө жол беришкен жок. Демек тарыхтан сабак чыгарышыптыр. Козгоо аракети болгонун
көрдүңөр. Кыргызстанды жайына койгулачы. Алар бутуна туруп келе жатат. Өлкө өнүксүн. Ал кимге көйгөй жаратып жатат? Эч кимге. Ага карабай козгоо аракети болууда. Жөн эле болуп жатат деп ойлобогула. Жок, бул Кыргызстан аркылуу кайрадан Казакстанга, Орусия аркылуу Кытайга аракет болгондой. Буга көңүл бургула, деди Лукашенко. Булак Назар Ньюс кежи.